Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз силер менен адеп сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасы алтындан да баалуу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер өз алдыңарча ой жүгүртүп, ойлоруңарды ортого саласыңар. Кабыл алууңар, эске сактооңор, логикалык ойлооңор, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер калыптанат. Силер адептүүлүккө, акылдуулукка, ата-бабалардан калган каада салттарын сактоого, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Силердин көңүлүңөрдү жомокко бурмакчымын. Алтындан да баалуу. Өткөн бир заманда өнөрү арткан, билими ашкан, эли бар бир өлкө болгон экен. Сүрөтчүлүк өнөрдөн жаралган сүрөттөрү музейлерге толуп, китеп чыгаруу өнөрүнөн жаралган түрдүү китептери китепканаларына батпайт. Карылары сөөлөттүү, балдары билимдүү, бул өлкөгө көз атып, сырттан душман эл басып келет. Согуш дегенди билбеген, билим илимден башканы көздөбөгөн, эл канчалык каршылык көрсөтсө да, каардуу душмандар далай айла, далай күч менен жеңип алышат. Жеңет да, алар бүткүл музейлердеги сүрөттөрдү, китепканалардагы нарктуу китептерин калтырбай тоноп, төөлөрүнө жүктөтүп, өз элине жөнөйт. Музейлери менен китепканаларын тыйпыл кылып өрттөшөт. Бул элди ушинтип гана жеңүүгө болот, дейт каардуу душмандардын ханы мыйыгынан жылмайып. Ошондо элдин бар байлыгын тоноп бараткан каардуу ханды нарктуу карыялар чогулуп алдын тосушат. Элибиздин болгон толгон байлыгын ажыратканча биздин баарыбыздын башыбызды кесип кет, дешет чөгөлөшүп. Душмандар көнүшпөйт. Балдарыбызды келечегинен ажыратканча үй мүлкүбүздү, мал жаныбызды бүтүндөй алгыла, дешип барктуу байбичелер келишет жүгүнүшүп. Каардуу душмандар буга да көнүшпөйт. Узап жөнөй беришет. Ошондо бүтүндөй кыз келиндер алтын күмүш билерик шакектерин, байбичелер чачпак чолпуларын, жигиттер кемер курларын, күмүш ат жабдыктарын, кылыч найзаларын, карыялар ай туяк жамбыларын чогултуп, эчен төөлөргө жүктөп, артынан жетишет. Каардуу хан мындай байлыкты көргөндө көзү кызарып, алданат. Алып кетип бараткан эчен сонун китептерди, сүрөттөрдү кайрып берет. Көрдүңөрбү балдар? Адамга алтын, күмүш, темир керек бекен? Же акыл байлыгы, китеп керек бекен? Азаматсыңар балдар? Бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү эле болду окшойт деп ойлойм. Үйгө тапшырма